План созданmakta başlanması Fayizova Venera Süleymanova veririz. Azı büyük işler atkarıldı. Үй бүлөлүк 6-поликлиника бар, ушуну башка жакка жылдырып берүү. Ал жерде домдун 1-этажы болгондугуна байланыштуу эме болгон. Жер издеп атабыз депсиз, жер таптыңызбы? Биздин база болуп турган жерди сунуштаганбыз, архитектурага кат жөнөткөнбүз, бирок ал жердин багыты боюнча бүгүндө производство деп туруп каттын аты бети келген. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ал курулушту кайрадан карап чыгабыз деп, архитектура биз кайра карап бериңиздер деп сунуштаганбыз. Жер табылды деп айтпадыңар беле? Жер табылган, бирок сунуштаганбыз. Ал производство багыты боюнча производство экен. Быйыл Кудай буйрса ушу Актөө залды 6 айлыктын көрсөтүштөрү менен жасап беребиз. Siz berdiz mamıçalardı. Biz aldık. Hamay o yaxşı. Только 5 mamıçaga zim yetmeyapti. Bölüp berse bıyıl da ошол атайын чыгып керектүү жерлерге орнотобуз. Biz апараларды алып бергенден бүт баарынан тартып бересиңер. Тартып беребиз. Темир тосмолор аларда түшөт, дагы көчсөчү уже көчөрүп, наракта сөктөр көрүнөйүн деп калды. Балдарды чыгаргандан коркобуз, басып калабы депчи. Саламатсыздарбы? Нагорная көчөсүн айттыңыздар да. Нагорная көчөсүнө МЧС менен биргеликте барганбыз, комиссия менен түзүп. Действительно көчүп кетейин деп турган экен. Мурунку жылы акча жетишпей туруп калган да. Эми мынау быйыл кылсак болот, полис аңлабыз. Да, Сюймбаева улица. Его надо мост расширить, потому что транспортный трафик там очень большой. И маршрутки 125-я, 138-я, 134-я создают аварийную ситуацию. Жана биз көрбөдүк кайрылганда. Кайрылган жерби? Ошол куш ошону кеңейтиш керек болуп атабы? Санап бергиле, эгерде возможность болсо кеңейтип берели. Жер жок деп атат, жер бар. Ошол жерде котлован деп Союздун малында калтырып кеткен. Ошол жерде. Бир адам ошол жерди трактор менен ушундай сүрдүрүп атыптыр. Бир жумадан кийин барса фундамент салып, үйдү салып коюптур. На основании чего ему дали эту участок, водозабордун жерин? Резервуарларды алып кеткенден кийин генплан жасалган экен 2013-жылы. Ол жерге турак жайлары каралган. Бирок ого документ жасап берген эмеспиз. Жители незаконно захватили тротуары, построили там цветники, огороды, эти арки устроили. Невозможно пройти там по тротуарам. Жолдун боюна мойка куруп алгандагы тротуар жок, жаш балдарыбыз окууга чыгып атканда, магазинге кетип атканда мойка жолду тосуп калат, бул жакта трассага турат, балдардын коркунучта. Жол боюн тротуарларды тосуп алган дейт. Анын баарын эми шаарда бүт эле жерде жумуш жүрүп атат. Басып алган, самозахват болгон жерлердин баарын чыгып кеткен красный линияга. Анын баарын азыр иш жүрүп атат. Ал жерге да жетебиз. Жетме, анткени эми жетишпей бар шаар көп жумуш болуп атат. Четинен бияка да жетишебиз. Набережный көчөсү бул бизде 6-поликлиника, детсадка бара турган жолубуз. Бул кандуу жол. Мына ошол жолго тротуар коюп бериңиздер, тротуар салып бериңиздер ошол жерге. 1,5 километр аралыктагы. Ошол жерге абдан керектүү нерсе. Дачалар боюнча маселе, суу боюнча, жол боюнча, транспорт боюнча. Анын баарын жана айтып өттүм, жолдор боюнча маселе көп нерсени көп жумуш аткарылат. Аларды жанагы 200 метр, 500 метр дейт. Ошол жерде жана эми адыр жерлерде ал жерде. Өйдө көтөрүлгөн жерлерге биз транспорт, автобус, бусиктер чыга тургандай кылып, быйыл жасап берели. Водительдер айтып атат, планыбыз толбойт экен, адам аз чыгып атат. Себеби солярка кымбат актабайт экен. Ошон үчүн каттабайбыз деп атышат. Эки жактын тең элдин суранычы боюнча биз коюп көрдүк. Себеби дегенде биз 1-мартка чейин дедик эле, азыр 1-мартка чейин дагы көрөбүз, биз ушул жан койгон маршрутту алсакпы деген дагы неме болуп атат. Анан мына эже айтып атат, азыр 200 сом план койдук эле, план алып салдык. Актабай калдык бул жакчы. Алып койдуңарбы? Азыр алып салдык. Жөн эле ушул элге кызмат кылып атабыз. Ошону дагы башкалар туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Мен мэрден суранат элем, ушу убактыңызды бөлүп бир 5 мүнөткөчү өзүңүз жеринен таанышып келсеңиз. Ким суроо берди? Кайсы маселе? Ошол жерге мен өзүм барам лично. Ар бирөөңөр ким суроо берсе өзүм барып таанышам жеринен. Ошол жерде барып өзүм барып таанышып бүтө турган ишти ошол жерден бүтүрөбүз, калганын акырын кезек менен бүтүрө беребиз.